ушул 60%, мисалы азыр мен айткандай 7 миллиард 600 миллиондон ашык пайсыз кредит 10.600-төн ашык ишкерлер алган. Ошонун 60%-ы баса айтып кетким келет, булар аялдар экен. Анан ушунда айтыш керек, анан эң өздөштүргөн көпчүлүк элдердин ишкерлер кайрылган банктар бул деген Айылбанк, Элдик банк. Себеп дегенде эгерде 7 миллиард 600 деп берилген болсо, анда ошонун 3 миллиард 104 миллион сому бул деген Элдик банк, Айылбанк берилген. Ал эми РСК банкы 1 миллиард 228 миллион сом. Эми ушундай азайып, бирок биздин ошо мамлекеттик банктар өзгөчө көңүл буруп биздин пайсыз кредиттерди берип атат. Көзөмөлдү ким жүргүзүп атат? Көзөмөлдү биздин өзүбүз эсептөө палатасы бар. Бул эсептөө палатасы ар бир ошо коммерциялык банктарга барып текшеришет. Ошо максаттуу жеттиби, жетпегенин. Чындыгында айтканда бир нерсе да бар. Кээ бир коммерциялык банктарда баш тартып атышат. Ошо бул долбоорду ишке ашырганга, мисалы Кыргызстан банкы башында баштады эле, анан ошо биздин эсептөө палатасы келип текшерет экен деп баш тартышкан да. Бирок башка коммерциялык банктар менен биз ишке ашырып атабыз бул долбоорду. Бул канча убакытка пландалган? Бул өзүңүз мына 9 миллиарддан ашык дедик, 7 миллиард 600 азыр берилген болсо, суммасы 1,5 миллиарддай азыр калды. Долбоор боюнча 2027-жылы бүтмөк. Бирок суроо талаптары менен ошо чакан жана орто бизнесте алектенген ишкерлерге бул долбоор 2025-жылдын 1-жылдыгында бүтөт деп биз пландаштырып атабыз. Мен жана кимдер ала алат деп сурап аткан себеби, бул ошол орто жана чакан ишкердикти баштайм дегендер мындай нөлдөн баштап баса болобу, же ошол ишин улантуу дагы күчтөндүрүү үчүн? Туура суроону бердиңиз. Себеп дегенде ошо мындай да ишкерлер да бизге кайрылган. Биз жаңы стартап деп коет, жаңы бизнести ачып атканда бизге акча керек депчи. Биз бул кредитти берип атканда финансы министрлиги кийлишпейт. Анын өзүнчө коммерциялык банктардын өзүнүн шарттары бар. Бирок бир шарты бар. 6 айдан кем эмес иштеген ишкер бул пайсыз кредитти ала алат. Себеп дегенде бул таза, ачык, айкын болуш керек. Ишкерлер биздин чакан жана орто бизнесте иштеп аткан, өзгөчө ири бизнесте иштеп аткан, булар билиш керек. Эгерде салыкты таза, ачык, айкын төлөсөң, сөзсүз мамлекет жагынан биз пайсыз кредитти берүүгө даярбыз. Демек банктарга эле кайрылат экен да, түз эле ошол банктар. Түз эле ушул коммерциялык банктарга кайрылып туруп, өзүнүн документтерин баарын даярдап, алар бул пайсыз кредитти ала алат. Анан 250 000 сомго чейин булар күрөөсү жок ала алат. Андан кийин баягы 250 000ден ашык болсо, булар күрөөсүн сөзсүз талап кылышат.